Быйыл 500-гө чукул ымыркайга ак жол жоламан аман тур ысымдары ыйгарылган. Жыл башынан бери 500-гө чукул бөбөккө ак жол жоламан жана аман тур ысымдары ыйгарылган. Бул тууралуу санариптөө өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Эсиңиздерге сала кетсек, Акжол Махмудов менен Жоламан Шаршембеков күрөш боюнча Сербияда өткөн дүйнө биринчилигинде чемпион болуп алтын медаль алса, Амантур Исмаилов коло медалга татыды. 1 январдан тарта 15 сентябрга чейин Акжол ысымы 292, Жоламан 30, Амантур 172 мыркайга ыйгарылган, деди санариптик өнүктүрүү министрлигинен. Министрликтен ата-энелердин баласына же кызына аттандоодо маанисине көңүл бураарын айтып беришкен. Көп учурда балдарына улуу инсандардын атын ошол кишинин жолун жолдоп, мамлекеттин өнүгүшүнө салымын кошсун деген тилек менен ыйгарат, деген министрликтен. Былтыр Токиодогу Олимпиада чемпиондорунун урматына Акжол Махмудовдун, Айсулуу Тыныбекованын жана Мерим Жуманазарованын урматына 1000ге чукул ымыркайга ушундай ысымдар ыйгарылган. 2021 жылдын октябрында жаңы төрөлгөн 3 эмге спортчу кыздар Айсулуу, Мерим жана Айперинин ысымын берген. Теңиз бөлтүрүгү 2 айга камакка алынды. Кумтөргөлд компаниясынын мурдагы жетекчиси Теңиз бөлтүрүгү 2 айга камакка алынганын Бишкек шаардык соту кабарлады. Бөлтүрүктүн баш коргоо чарасы бүгүн Октябрь райондук сотунда каралды. Чечимге ылайык ал 2022 жылдын 10 ноябрына чейин камакта болот. Эскерте кетсек, башкы прокуратура Кумтөргөлд компания ишканасын текшергенден кийин 3 кылмыш ишин козгоп, коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтирилгени айтылган. Андан мурун эсеп палатасы Кумтөргөлд компания ишканасынан финансылык алешемдиктерди аныктап, компания жетекчиси Теңиз бөлтүрүк менен финансы директору Рыспек Токтогулов кызматтан четтетилген. Ал эми 13 сентябрь күнү Теңиз бөлтүрүк кармалган болчу. Көрсөң ыйлагың келет. Балбак Төлөбаев студенттик жатаканалардын абалына кейди. Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев студенттик жатаканалар каралбай калганын айтып кейди. Эл өкүлү андай абалдагы жатаканаларда адам жашаганга мүмкүн болбой турганын белгиледи. Университеттердин ректорлору жатаканаларды оңдобойсуңарбы? ГБТлерин карасаңар Советтер Союзунан калган. Студенттердин жашоосун көрсөңүз ыйлагыңыз келет. Кичине акча бөлүп оңдоп койбойлубу? Студенттерге инвестиция кылбасак өзүбүздүн келечекти кайдан табабыз? Байкуштардын же стипендиясы жетпей, же жатаканалары жакшы эмес, Кудайдан жөө качкандай шарт түзүп берип коелу, деди эл өкүлү Балбак Төлөбаев. Студенттердин акыбалын карагылачы, общежитияларга барып көргүлөчү. Ал жерге даже адам жашаганга мүмкүн эмес. Университеттин ректорлору общежитияларда оңдобойсуңарбы? ГБТлерин карасаңар, Советтер Союзунан калган, ыйлагыңыз келет ошол эми студенттердин жашоосун көрсөңүз. Ошол общежитияларга акчаны бөлүп кичине оңдоп койбойлубу? Студенттерге инвестиция кылбасак биз келечекте каяктан табабыз өзүбүздүн келечегибизди? Же стипендиясы жетпейт байкуштардын. Же жашаган жатаканалар Кудайдан жөө качкандай. Эми кичине шарт түзүп берип коелу да, түшүнүп атабыз. Өкмөт бардык жагынан аракет кылып атат. Бирок ушул именно студенттерди шаардан, анан ички жолдор, каналдарды, ата мекенди көндүрүштү карашыбыз керек. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев автокырсыкка кабылды. 15 сентябрда эртең менен Камчыбек Ташиевке таандык кызматтык унаа скутер менен бара жаткан адамды сүзүп кеткени айтылган. Милициянын кайгылуу кызматынан тараптар өз ара келишип алышы мүмкүн экенин билдиришкен. УКМКнын маалымат кызматынан жол кырсыгын тастыктап, жабырлануучунун абалы канааттандырарлык экенин айтышты. Унаада Камчыбек Ташиев болгон эмес. Окуянын чоо жайын тактоо учурунда Land Cruiser 300 унаасы Манас аэропортунан Бишкек шаарына келе жатканы белгилүү болгон. Трассадан айдоочу скутер менен бара жаткан жаранды жөөлөп кеткен. Тараптар өз ара келишип, маселе тынчтык жолу менен чечилген. Медициналык экспертизага ылайык скутер менен бара жаткан жарандын абалы канааттандырарлык. Ошондой эле ал социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, айдоочуга карата эч кандай доо арызы жок экендигин белгиледи, деп айтышты мекемеден. Каракол шаарында көп балалуу энелер сыйланды. 15 сентябрь күнү Ысык Көл облусунун Каракол шаарында көп балалуу энелер Баатыр эне ордени жана эне даңкы медалы менен сыйланышты. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирген. Маалыматка караганда Караколдогу 3 айым Баатыр эне ордени, 6 айым эне даңкы медалына татыды. Энелердин төш белгисин шаар мэри Эрмат Жумаев тапшырып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен ар бирине 3000 сомдон акчалай сыйлык берди. Ар бир жараныбыз бул жарык дүйнөгө келип, кыргыз эли көбөйүп жатканына абдан кубанычтуу. Жакшы тилек менен чоңойткон уул кыздарыңыздардын сыйын көрүңүздөр. Биз да ар бир бала бактылуулукта чоңоюшу үчүн шарт түзгөнгө аракет кылабыз.
балдардын дени сак болушу үчүн спорттук мекемелерди, бала бакчаларды, билим алуу жайларды курууга аракет кылып жатабыз деген кала башчысы Эрмат Жумаев. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Ии баса, айта кетүүчү нерсе, эгер биздин борбордон сакай басаңыз, акча каражатыңыздарды толугу менен кайтарып беребиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасында бизге 5 жерден чабуул жасалды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаал боюнча маалымат берип жатып, Кыргызстандын 5 жеринде чабуул жасалгандыгын билдирди. Кыргызстандын аймагына 5 жерден чабуул коюлду. Алардын ичинен 4-өө аскердик объектилер, чегара посттору, чегара заставалары, ал эми бирөө Самаркандек айылы болду, деди ал. Самаркандек айылында 10 жарандык объект аткылоодон улам бузулган. Кечээки маалыматтарда 3 жай адамдын жаракат алганы айтылса, Ташиев алардын саны 4-өө экенин билдирген. Чатактын өзгөчөлүгү биздин жарандык объектилерге кол салгандыгы болуп жатат. Бул кооптуу жана эч кандай эрежеге дал келбеген көрүнүш. Эгерде мындан ары мындай аракеттер Тажикстан тараптан улана турган болсо, адекваттуу түрдө чараларды колдонобуз, деди Ташиев. УКМК жетекчиси алдын ала чагымчылдык даярдалган деген оюн билдирген. Мамлекеттин чегарасынын коопсуздугун толук сактап калганга күчүбүз да, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Чегарачылар өз кызматын даана так аткарып жатышат. Мындан ары да ошондой болот. Коңшулар менен сүйлөшүүлөр облус, район башчыларынын, облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин деңгээлинде уланууда. Ошонун негизинде кагылышуу токтогон. Бирок ага толук ишенип, эми болбойт деп айта албайбыз, деген Камчыбек Ташиев. Эсиңиздерге салсак, 14-сентябрда Баткендеги Кыргыз-Тажик чегарасында чыр чыгып ок атышуу алгач Булак башы тилкесинде болгон. Андан соң Чатак оту Каксайда, кийин Паскарык аймагында жанган. Кыргыз тараптан 2 жоокер жаракат алган. Андан соң Самаркандек заставасынын жанындагы атышууда 2 кыргызстандык, 1 аял жана 1 эркек ок жегени. Кийинчерээк 11 жаштагы бала жаратар болгону айтылган. Баткен облусундагы кырдаал боюнча бир аз маалымат берип коеюн дедим. Баткен облустук кырдаал бүгүнкү күндө азыр тынчтык орноду, бирок ошол эле маалда чыңалуу бар, жана чыңалуу бүгүнкү күндө мындай көп деп айтсам да болот. Эң негизги ошо кече 2 күндөн бери болгон коңшу өлкө менен болгон конфликттеги негизги характерлерди айта кетейин. Негизинен 5 жерден бирдей биздин мамлекеттин чегарасына чабуул коюлган. Анын 4-өө военный объектилер болгон, 4-өө погранпосттор жана погран заставалар болгон. Бирөөсү гражданский объект болгон, бул населенный пункт Самаркандек. Так, населенный пункт Самаркандекте 10 граждандык объект жабыркаган, 4 граждандар, жай тургундар ранение алышкан. Ошондуктан мен айтып кетер элем, бүгүнкү кечээки болгон конфликттин негизги өзгөчөлүктөрү бул ошол булар негизинен биздин граждандык объектилерге кол салгандыгы болуп атат. Бул өтө кооптуу жана бул эч кандай бир мындай правилага жатпайт. Биз муну өтө
туура эмес кабыл алдык жана эгер мындан ары да ушундай боло турган болсо биз сөзсүз түрдө булардын ошол адекваттуу түрдө чараларды колдонобуз. Ал эми биз тараптан бүгүнкү күндө 2 аскер кызматыбыз, чек-арачыларыбыз ранение алган, жарадар болушкан, калгандары Кудайга шүгүр баары тынч. Андан сырткары эң негизги маселе бул жерде провокация даярдалган, алдын ала даярдалган провокациялардын негизинде көптөгөн маалыматтары бар, алдын ала позициялары ээлешкен. Булар то есть биз эч качан өзүбүздүн коңшубузга карата жаман ойдо болуп, же алдын ала кайсыл бир провокацияларга даярданып жүргөн эмеспиз, а булар ушундайга даярданып атышат. Но ошол эле кезде айтып коюш керек, дагы бир чоң нерсе өзгөчөлүгү болуп атат. Бул жерде баардык биздин президенттин өкүлү, күч структураларынын облустук өкүлдөрү өздөрү ошого көрүштү жана өздөрү ошого кабыл болушту. Бул жерде кандайдыр бир граждандык адамдар, аскердик эмес граждандык адамдардын биздин ошол постторго атака чабуул койгондугу байкалган. Жана ал адамдардын бардыгын ошол өздөрү көрүшүп, биз фиксация кылганбыз. Бул биринчи жолу ушундай болуп атат. Жана демек өтө кооптуу деп айтышыбыз керек бул маселени. Ошол эле мезгилде биздин чек-ара кызматы күч структуралары толук бойдон бардык ситуацияларга даяр. Мамлекетибиздин чек-арасын коопсуздугун толук бойдон коргоп сактап калганга күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин жеке көзөмөлүнүн алдында ошол чек-ара кызматы акыркы маалдарда бардык өзүнө керектүү жабдуулар менен жабдылган, керектүү курал жарак, ок-дары менен камсыз болгон. Ошондуктан эч кандай кооптоонун кереги жок. Биздин чек-арачыларыбыз өздөрүнүн жумуштарын так, даана аткарып жатат жана мындан ары да ошондой болот деген ойдомун.